шайлыктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө. Баяндамачы Айтекеев, шайлоолорду уюштуруу боюнча бөлүмдүн башчысы. Саламатсыздарбы, Нуржан Кармабековна, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бирбол парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакчиев Жаныбек Абдыкапаровичтен ыйгарымдуулардын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арызы келип түштү. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 73 беренесинин 3 бөлүгүнүн 1 пунктуна Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65 беренесинин 4 бөлүгүнүн 1 пунктуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 пунктуна 2 бөлүгүнө ылайык төмөндөгүдөй токтом долбоору сиздердин карооңуздарга сунушталып атат. Биринчи, Бирбол парламенттик фракциясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакчиев Жаныбек Абдыкапаровичтин ыйгарымдуулары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакчиев Жаныбек Абдыкапаровичтин көөлүгү анык эмес деп таанылсын. Бул токтом Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча расмий сайтына жана Эркин Тоо газетасына жарыялансын. Бул токтом көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин деген токтом долбоору сиздердин карооңуздарга сунушталып атат. Рахмат. Суроолор коллегалар. Суроолор жок болсо, сунушталган токтом долбооруна добуш берсеңиздер, ким макул? Шайназаров макул. Бир добуштан кабыл алынды. Да, урматтуу коллегалар, кабыл алынган токтомду биздин расмий сайтка жарыялап койсоңуздар, күчүнө кирүү үчүн. Жарыяланды. Рахмат. Демек, биздин кабыл алынган токтом жарыяланып кирди. Кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө. Баяндамачы Айтекеев. Кыргыз Республикасынын депутаттык мандаты бош калганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 21 беренесинин 11 бөлүгүнө 65 беренесинин 3-4 бөлүктөрүнө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-18 беренелерине ылайык төмөндөгүдөй токтом долбоору сунушталып атат. Биринчи, Бакиров Мамасадык Сабирович Бирбол мамлекеттик биримдик жана мекенчил саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинен Кыргыз Кеңешинин шайланган депутаты деп таанылсын. Экинчи, Бакиров Мамасадык Сабирович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталсын. Үчүнчү, Бакиров Мамасадык Сабировичке белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана төш белги берилсин. Бул токтом Эркин Тоо газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбор комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. Бул токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилсин деген токтом долбоору сунушталып атат. Рахмат. Кимде суроолор бар, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, анда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндөгү Борбор шайлоо комиссиясынын токтом долбооруна добуш берсеңиздер, ким макул? Жылкичиева за. Шайназаров макул. Ким каршы? Бир каршы. Он макул. Токтом кабыл алынды. Да, Мамасадык Сабирович Бакировду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталганыңыз менен куттуктайбыз. Төш белги жана күбөлүктү берүүгө бул жерге чакырабыз.
ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Чуй облусунун Жайыл районунун Полтавка, Акбашат, Красновосточный, Сары Коо, Кара Суу, Степ, Жайыл, Сосновка, Сары Булак, Талды Булак жана Суу Самыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Жумабаев Нурадил Бишенович, Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү. Урматтуу кесиптештер, 2021 жылдын 2021 жылдын 11 апрелинде жергиликтүү кеңештерде шайлоо Жайыл районунда жогоруда айтылгандай 11 айылдык кеңеште өттү. 11 айылдык кеңеште 161 мандатка 395 талапкер ат салышты. Мыйзамга ылайык 63 мандат айымдар үчүн 63 айым өттү. Шайлоонун жүрүшүндө талапкерлерден 3 арыз түштү. Bir арыз выездной добуш берүүдө тайна не сохранился деп. Ал боюнча жумушчу топ КГОР менен биргеликте иш жүргүзүп, андай иш болбогондугун тастыктап, жообу кайтарылды. Андан тышкары шайлоонун жүрүшүндө агитация тартиби бузулду деп бир талапкерден жана бир талапкерлер тобунан экөөнөн бир маанидеги арыз түшкөн. Ал арызга дагы жумушчу топ КГОР менен биргеликте талдап мыйзам бузуулар болгон жок деген чечим чыгарган. Ага карабастан бир талапкерибиз Борбордук шайлоо комиссиясына да кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу да ошондой эле чечим чыгарды. Башка арыздаттануулар, мыйзам бузуулар болгон жок. Бул сиз айтып аткан арыздар жана Красновосточныйданбы? Красновосточный айыл кеңештен да? Да, Красновосточный айылдык кеңешинде ошол жерде талапкерлер ортосунда анча-мынча тирешүүлөр болду да, ошондуктан ушундай арыздар түштү. Бардык чечимдер кабыл алынып, бардык чечимдер кабыл алынды. Жооп берилди, да? 35,5% шайлоочулар шайлоого катышты район боюнча. Рахмат. Кимде суроолор бар, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, анда 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Чуй облусунун Жайыл районунун Полтавка, Акбашат, Красновосточный, Сары Коо, Кара Суу, Степ, Жайыл, Сосновка, Сары Булак, Талды Булак жана Суу Самыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомунун долбооруна добуш берсеңиздер. Ким макул? Жылкичиева макул. Ким каршы? Бир каршы. Мүмкүн берсеңиз. Да, пожалуйста. Катарова макул. Азыркы катышып отурган аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнө мен расмий түрдө айтып коеюн. Мен бул кечээки мурдагы көймөлөргө дагы каршы болдум. Себеби менин оюм боюнча мыйзам негизинде Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиялардын жыйынтыктоочу протоколдорун бекиткенге укугу жок. Сиздер мыйзам боюнча маалымат гана бересиздер, Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялап гана коет да. Ошол себептен мен өзгөчө пикир жазам. Ал бул токтом менен кошо жарыяланат, ар бир токтомго мен өзүнчө каршы болуш берем, анткени өзүнчө каралат. Ошон үчүн мен сиздердин ишиңиздерде мындай туура эмес деген оюм жок, туура түшүнүңүздөр. Бирок мен мыйзам чегинде менин жекече оюм ушундай, менин көз карашым ушундай. Менин оюм боюнча сиздер Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат гана беришиңиз керек. Калган жоопкерчилик силердин мойнуңарда болуш керек. Себеби силер акыркы натыйжаны аныктаган сиздерсиздер. Мыйзам боюнча аймактык бардык эле шайлоо комиссиялары өзү көз карандысыз принципте иш алып барыш керек, анан мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Ошол себептен мен каршы добуш берип атам. Бул сиздердин ишиңиздер туура эмес дегендик эмес да. Рахмат.
Рахмат. Радил Бишенович, кийинки маселе дагы сиздики. 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Чүй облусунун Панфилов районунун Орто, Курама, Вознесеновка, Күрпүлдөк, Чалдыбар жана Фрунзе айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Жумабаев Нурадил Бишенович. Панфилов аймактык шайлоо комиссиясындагы Борборлук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү. Жогоруда айтылган кеңештерде шайлоо өткөрүү үчүн 23 участкалык шайлоо ачылган 20 округу менен. Ал жерде 96 жергиликтүү кеңештин мандаты үчүн 242 талапкер ат салышты. 40 мандат айымдар үчүн резервделген эле, 39 айым өттү. Шайлоонун жүрүшүндө жана шайлоодон кийин арыз даттануулар болгон жок. Рахмат. Жанагы кайында Ортоевскийде 2 арыз деп биздин мониторинг. Ортоевскийде 2 арыз, ал эми шайлоонун жүрүшү боюнча эмес. Бирөө депутаттыкка мектептин депутат боло алабы деген эле арыз болчу. Ал мыйзам чегинде жол берилет. Бирөөсү болсо бир округда эмиле айтканда байкагандырсыздар, бир айымдын мандаты бош болуп калды. Ошол бир округда бир айымдын мандаты бош болуп калганына байланыштуу берки округтан бир айым ошол жака коеюн деп барыптыр да. Барса айылдыктар уруксат бербей коюп ошо. Рахмат. Суроолор дагы барбы? Акылбек Аблабекович. Айткансоң 16 апрелде жыйынтыктандырбайсыңарбы натыйжасы? Жалпы туурабы? Документ боюнча. Ошондо сиздер натыйжасын чыгаргандан кийин жалпы массалык маалымат каражаттарына ушул немени бердиңерби, мындай маалыматтарды? Ал бул жактан централизованно берилет го? Жок, эми мындай да негизи мыйзамда 40-беренеде 3-бөлүктө так жазылып турат да. Сиздер ушу натыйжа чыгаргандан кийин 2 күндүн ичинде массалык маалымат каражаттарга мындай маалымат беришиңер керек болчу да, жиберишиңер керек болчу. Ошону кылдыңарбы деген сөздү айтып атам да. Азыр бизде районный газеталар жок, ошон үчүн биз аны бере алган жокпуз. Акылбек Аблабекович, это мы централизованно сделали. Ну, вот, на наш сайт выставили все результаты. Там написано все результаты, да, сразу же передают СМИ. И мы вот таким образом передали в СМИ. Я с вами согласен, но есть просто норма закона, которая там... Просто на самом деле была реорганизация массовой информации в регионах. Сейчас областные медиацентры и немножко совсем другая структура опубликования, тем более век цифровизации. Мы опубликовали сразу все это на нашем сайте. Абджапар Гапурич хотел бы добавить. Коллегалар, урматтуу жыйын катышуучулары, бул боюнча азыр билесиздер, райондордо, шаарларда райондук илгерки гезиттер, шаардын гезиттери бир айда бир чыкканы бар, 15 күндө бир чыкканы бар. Ошон үчүн биз областтык медиалар менен, медиа борборлор менен бардыгы менен келишим түзгөнбүз. Келишимге ылайык областтык медиа борборлору биз кабыл алган чечимдерди, токтомдорду жарыялап турат. Ошон үчүн биз түз эле ошол жака жөнөтөбүз. Алар менен биз келишимдерди түзүп, төлөй турган эмелердин баарын тактап койгонбуз. Кошумча иретинде. Теперь после окончательных протоколов, конечно же, есть требование закона, что Центральная избирательная комиссия обеспечивает официальное опубликование по результатах выборов депутатов местных кеңешей. Анда, урматтуу коллегалар, башка суроолор жок болсо, айтылган Орто, Курама, Вознесеновка, Күрпүлдөк, Чалдыбар жана Фрунзе айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борборлук шайлоо комиссиясынын токтомунун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Батырова макул. Жылкичиева макул. Ким каршы? Бир каршы. Токтом кабыл алынды. Нурадил Бишенович,
Куттуктайм. Ушул шайлоо процесс аяктаганы менен ийгиликтүү өткөрүп алдыңыздар. Биз бардык биздин комиссиялардын мүчөлөрүнө, аймактык участкалык комиссиялардын биздин коллегаларга ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуздар, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Ош облусунун Араван районунун Керметтоо, Маңгыт, Анаров, Чекабат, Тоо Моюн, Нурабад, Тепе-Коргон айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Араван аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Алибекова Фируза Кадралиевна. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Саламатсызбы, Гүлжак Аманбековна. Биздин Араван районунда 7 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өттү. Анда 47 шайлоо участогунда 62323 шайлоочу тизимеге кирген. Анын 26759-у добуш берди. Бул 42,9% түздү. 222 шайлоочу көчмө урундар менен добуш берди. 157 мандатка 376 талапкер катталган. Анын 121 аялдар, квота боюнча 22 орунга 63 аял депутат шайланды. Башкы райондо негизинен шайлоо тынч өттү. 3 арыз түштү, бардыгына чечим кабыл алынып, жооптор берилди. Катышуу кандай болду? Шайлоочулардын шайлоого катышуусу кандай болду? 42% катышты, 42,9% шайлоочу катышты. Урматтуу коллегалар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, сунушталган токтомдун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Батырова макул. Елена Жусуповна. Ким каршы? Ой, извините, я не успела включить. Жилкичеева макул. Рахмат. Он макул, бир каршы, токтом кабыл алынды. Фируза Кадралиевна, куттуктайбыз. Буюрса жакшы шайлоо өткөрүп алдыңыздар. Биздин коллегаларга салам айтып барыңыздар. Бизден ошол аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө жана участкалык комиссиялардын мүчөлөрүнө баарына саламатта болуңуздар, ийгиликтерди каалайбыз. Борбор шайлоо комиссиясынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Нарын облусунун Актала районунун Акчий, Актала, Баетов, Жергетал, Жаңы Талап, Кош Дөбө, Коңорчок, Кара Бүргөн, Көкжар, Кызыл Белес, Үгүт жана Терек айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Казиев Токтосун Сатыбалдиевич Акталадагы биздин аймактык шайлоо комиссиясындагы атайын өкүлү борбор шайлоо комиссиянын. АШКнын төрагасы келе алган жокпу? Ооруп калыптырмын, келе алган. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Саламатсызбы, Нуржан Кармайковна. Биздин Актала районунда 12 айылдык кеңеште шайлоолор болуп өттү. Жергиликтүү кеңешке негизинен жалпы талапкерлер 260 катталган, 142 мандатка. Анын ичинен бүт шайлоодо 90 эркек, 52 аял, 36,6% аялдарды түздү. Шайлоонун катышкан талапкерлерден добуш мандат алышты. Анан негизинен шайлоо тынч өттү. Бир участкада
ооз Баетов айылдык кеңешинин ооз шайлоо округунда 161 добуш алып калган эки мектептин директорунан бирөөнөн ошол арыз түшүп, анан бияктан борбордук шайлоо комиссиясынан Акылбек Сариевич барып чогуу кайра саноо болду. Саноодо эчтеке өзгөргөн жок. Негизи участкалык шайлоо комиссиясынын протоколу орду менен мурун кандай болсо ошондой өттү. Талап ошол жерден алган добуштардын депутаттардын эмеси өзгөргөн жок да. Баары мыйзам чегинде саналып, такталып, жооп берилди. Андан сырткары Үгүт айылдык кеңешинин Байгөнчөк округунан бир талапкер аял 16 голос менен добуш менен депутат болуп калды, квотанын негизинде. Ал жолдошторго ошол жерден дагы жашоочулардан, шайлоочулардан арыз түшкөн, ага дагы тийиштүү мыйзам чегинде жооптор берилди. Негизинен шайлоо тынч өзүнүн деңгээлинде өттү. Рахмат. Баяндамачыга суроолор барбы? Акылбек Аблабекович. Мен кошумча маалымат берип коеюн. Айтып кайра санаа боюнча. Бул жерден ошондой маселе коюлуп тур. Бул жерден маселе АШКнын чечими боюнча жанагы жараксыз деген бюллетендерди кайра саноо боюнча чечим чыгарып жиберген экен. Бирок ордуна келгенде бул жерден баягы элдер менен жолугуп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен жолукканда алар өзлөрү моюнлашты, берки негизги бюллетендерди дагы санабай койушкан. Ошондуктан ошо ордуна жеринен аймак шайлоо комиссиясы өзүлөрү кайра чечим кабыл алып, жалпы баардык бюллетендерди кайра санап чыккан. Чечимди ошодон кабыл алышты, мурунку өзүлөрүнүн чечимин жокко чыгарып. Эми ошонун жыйынтыгы менен талапкерлердин алган добуштарынан өзгөрүү негизи жарактуу бюллетендерден өзгөрүү чыккан жок, ал туура чыкты. Бирок ал жерден 25 жараксыз бюллетен жөнүндө маселе койду эле, ошол жерден чынында эле 19 бюллетен чын эле жараксыз экен. Ал жерден жанагындай 7ден көбүрөөк белги, анан бирөөсү таптакыр толтурулбаган бюллетен экен. Бирок 6 бюллетени жарактуу болуп чыкты да. Ошол жана 25 бюллетендин ичинен 6 бюллетен жарактуу болуп чыкты. Ал жердеги берилген добуштарды талапкерлерге кошкондо жанагы мурунку көрсөткүчтөр өзгөрүшсүз калды да. Баягы алган орду боюнча эч кандай өзгөргөн жок. Ошол себептен жыйынтыгы өзгөргөн жок деп баардык катышуучулар, арыз жазгандар ошолордун баары тең мындай ошо менен ынанышты да. Ошол негизинде чечим чыгарып, анан бүттү. Ошондон чыр болгон жокпу дейм менчи. Ооба, чыр болгон жок, андан эми түшкөн жок арыз. Кайтып кетет элем ошо жанагы көбү чын эле санабай коет экен, чарчашса керек баягы. Участкалык комиссиялар автоматташтырылган унаалар ушунчалык мындай бизде мындай эки ача чыккан эмес деп, анан жанагы 25 жараксыздан кичине бирөө байкап калса керек. Баягы макул деп коюшуп, өзүлөрү баягы бүттү ишенебиз деп коюп, анан бирок теңме тең чыгып калып экөөнүкү. Анан бирөө мурун катталган, бирөө кийин катталгандан чыгат да чыр. Анан баягы бирөө талапкердин үмүтү болсо керек, кичине балким бирөө мага кошулуп калды деп, анан жанагы кайрылган себеби ошол экен менин түшүнүгүм боюнча. Ошол андай теңме тең балким добуш чыкпаса, балким эч ким да кайрылмак эмес да. Ошол маселе болуп тур. Рахмат. Маалыматыңыз үчүн. Да башка суроолор жок болсо, урматтуу коллегалар, 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Нарын облусунун Актала районунун Акчи, Актала, Баетов, Жергетал, Жаңы Талап, Көчтөбө, Коңорчок, Кара Бөргөн, Көкжар, Кызыл Белес, Үгүт жана Терек айылдык кеңештеринин депутаттарынын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борборлук шайлоо комиссиясынын токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким макул? Батырова макул. Елена Жусуповна. Жылкичиева макул. Рахмат. Ким каршы? Бир каршы, 9 макул. Токтом кабыл алынды. Токтосун Сатыбалдиевич, куттуктайбыз. Буюрса шайлоо ийгиликтүү аяктады. Болгон 2 арыз болуп түшүптүр район боюнча. Биздин коллегаларга дагы ошондой эле салам айтып барыңыздар. Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз эмгегиңиздер үчүн. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге да, ийгилик. Рахмат.
Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Нарын облусунун Атбашы районунун Атбашы, Акжар, Актала, Ача Кайынды, Акмуз, Акмоюн, Баш Кайынды, Кара Суу, Кара Коюн жана Талды Суу айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протокол жөнүндө. Баяндамачы Атбашы аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Алымбекова Акылай Шыналиевна. Урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, Нуржан Кармабековна. Атбашы районунда 2021 жылдын 11 апрелинде райондогу 11 айылдык кеңештин ичинен 10 айылдык кеңешке жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Жалпы шайлоону уюштуруу үчүн 140 мандаттан турган 23 округ түзүлгөн. 140 мандаттын ичинен 56 мандат аял жолдоштор үчүн калтырылган, резервде түзгөн. Шайлоого катышуу үчүн 356 талапкердин документтери кабыл алынган. Анын ичинен бир адам талапкерликке ылайык келбегендиктен каттоодон баш тартылды. Ал эми 5 талапкер шайлоого чейин катышуудан баш тартуу боюнча берген арызына ылайык каттоодон чыгарылды. Жалпы шайлоого 350 талапкер катталды. Анын 102си аял жолдоштор. Шайлоочулардын акыркы тизмесинде 36317 шайлоочу болсо, катышкандардын саны 15307, 42% түздү. Жыйынтыгы менен 100 мандат берилери аныкталды. Мандат алууга аялдарга берилген мандаттан тышкары 5 аял жолдош мандат алары белгилүү болду. Башкача айтканда 43,5% аял жолдоштор шайланды. Шайлоону уюштуруу жана добуш берүү өткөрүү боюнча арыздаттануулар болгон жок. Атбашы аймактык шайлоо комиссиясы шайлоону мыйзам чегинде ийгиликтүү өттү деп жыйынтык чыгарды. Бардык тийиштүү документтер Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылды. Атбашы аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтыгын бекитүүнү сурайбыз. Рахмат, Акылай Шыналиевна. Урматтуу коллегалар, суроолор бар? Суроолор жок болсо, анда Нарын облусунун Атбашы районунун Атбашы, Акжар, Актала, Ача Кайынды, Акмуз, Акмоюн, Баш Кайынды, Кара Суу, Кара Коюн жана Талды Суу айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борбор шайлоо комиссиясынын токтом долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер. Ким макул? Батырова макул. Жылкечиева макул. Ким каршы? 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Акылай Шыналиевна, куттуктайбыз. Шайлоо процессин эффективдүү, ийгиликтүү аягына чыгарып алдыңыздар. Биздин Борбор шайлоо комиссиясынын атынан бардык биздин коллегаларга салам айтып барыңыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздин эмгегиңиздер үчүн. Ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки маселе, 8-чи маселе, 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Нарын облусунун Нарын районунун Аккудук, Дөбөлү, Достук, Жергетал, Жанбулак, Казан Куйган, Каракужур, Миңбулак, Орток, Он Арча, Сары Ой, Учкун, Чет Нура, Эмгекчил жана Эмгек Таала айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Исмаилов Абазбек Шаршыналиевич. Нуржан Кармабековна, 2020 жылдын 11 апрелине белгиленген шайлоодо Нарын району боюнча жалпы 15 айылдык кеңеште, анын ичинен 33 округда шайлоо өттү. Нарын район боюнча 33.246 шайлоочу тизмеге киргизилген. Анын ичинен 14.439 шайлоочу шайлоого катышты. Мындан 419 шайлоочу көчмө көк менен добуш берүүгө арыз берген. Анын 397си өз добуштарын берди. 22 киши болсо ар кандай себептер менен шайлоого катыша алган жок. Жалпы
жалпы район боюнча 195 мандат бөлүнгөн. Анын ичинен 72си аялдардын квотасы боюнча резервге калтырылган. 412 талапкер документин тапшырып, анын ичинен экөө каттоодон баш тартылган. Бирөөнүн себеби жашы туура келбегендиктен, 21-ге толбогондуктан. Бирөөнүкү болсо билимин тастыктаган документи жок. 410 талапкер катталган. 195 мандатка ат салышты. Анын ичинен 102си аялдар, 72 квотага толгон жок. Анын ичинен 67си аял кишилер мандат алууга ээ болушту. 5 аял киши документ тапшырбагандыктан ошол жеткен жок. Квотага 5 кишиден толбой калды. Аларды айта кетсем, 40-55 Карагыжыр округунан, 40-41 Миң Булак шайлоо округунан, 40-43 Жерге Тал шайлоо округунан, 40-46 Эмгек Дала округунан, 40-56 Достук шайлоо аял кишилер мандатка толбой калды. Арыздаттануулар боюнча Клоп медиадан, Комар байкоочуларынан 40-43 Жерге Тал шайлоо округунан шайлоонун жыйынтыгын эсептебей койду деген даттануу сиздер тараптан барган. Биз тийиштүү жообубузду, чечимдерибизди бердик. Ал негизи санап толук бүт баары жыйынтык чыккан. Ал байкоочулар аягына чейин чыккан эмес. Аягы жыйынтыкта эле кетип калышкан. Bir arız болгон Арыз болгону bir arız да? Bir arız эле болгон. Bir arız район боюнча. Рахмат, урматтуу коллегалар, кимде суроолор бар баяндамачыга? Ооба. Саналып тур, тиги байкоочулар аягына чыкпай эле кетип калышыптыр. Анан жанагы саноо процедурасын көрбөй калып арызданышыптыр. Ошол жердеги жергиликтүү кеңешке талапкерлигин койгон 20дан ашык байкоочу толук катышып отурган. Алар да тастыктаган тил каттарын жазып берген, төрага дагы өзүнүн объяснительин жазып берген. Биз Эдилге жибергенбиз, аны дагы көчөдө өткөрүп бердик. Тийиштүү кагыздарды. Рахмат. Башка суроолор жок болсо, Нарын районунун Аккудук, Дөбөлү, Достук, Жергетал, Жанбулак, Казанкуйган, Каракүжүр, Миң Булак, Орток, Онарча, Сары Ой, Учкун, Чет Нура, Эмгекчил жана Эмгек Дала айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомунун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер. Ким макул? Жылкычиева макул. Гүлнара Маришевна. Ким каршы? Тогуз макул, бир каршы. Токтом кабыл алынды. Абазбек Шашыналиевич, сизди куттуктайбыз. Район боюнча бир арыз келип түштү, ал дагы тастыкталбаптыр. Демек, шайлоо таза өттү, мыйзамдуу өттү. Ошону менен куттуктайбыз. Биздин жалпы коллегаларыбызды аймактык участкалык шайлоо комиссияларынан салам айта барыңыздар. Ден соолук каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Кийинки маселе 21 жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн Баткен облусунун Баткен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө баяндамачы Жапарова Мээрин Саабытовна, Баткен аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы. Урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары, саламатсызбы Нуржан Кармабековна. Белгилүү болгондой 2021 жылдын 11 апрелинде
Баткен областынын Баткен шаарында дагы Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоо болуп өттү. Бул шайлоого негизинен 15.641 шайлоочунун 32%, башкача айтканда 5070 шайлоочу 5070 шайлоочу добуш берди. Баткен шаары боюнча 9 партия катталып, анын ичинен 12 партия ошол бүгүнкү күндө шайлоодо жеңип чыгып, мандатка ээ болду. Алсак, Ала Тоо Кыргыз жери саясий партиясы 28,52% добуш алып 12 мандатка. Ынтымак саясий партиясы 24% добуш алып 10 мандатка. Эмгек партиясы 15,92% добуш алып 6 мандатка. Жаңы Доор саясий партиясы 7,71% добуш алып 3 мандатка ээ болду. Бул шайлоочулардын 31 мандаттын ичинен квота сакталып 10 аял. Негизинен ошол бизде шайлоонун жүрүшүндө, шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда, шайлоонун натыйжаларын аныктоодо эч кандай арыздаттуулар келип түшкөн жок. Болгон ошол үгүт маселесинде, үгүт процесси жүрүп аткан учурунда жалпы иш коомдук фондунун байкоочусу Жусупалиева тарабынан 3 арыз келип түшкөн. Бул арыздарга убагында заседанияда карап жооп бергенбиз, байкоочуга чечим чыгарып бергенбиз. Андан кийин Клоп медиадан арыз келип түшкөн, 2 арыз. Ошол участкадагы асуу сбой болду деп, бул арызга дагы аймактык шайлоо комиссиясы карап өз убагында жообун бергенбиз. Андан башка бир дагы арыздаттуулар келип түшкөн жок. Рахмат, Мериса Абытовна. Кимде суроолор баяндамачыга? Суроолор жок болсо, анда Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоо натыйжалары тууралуу Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө Борборлук шайлоо комиссиясынын токтомунун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Жылкичиева макул. Ким каршы? 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Мериса Абытовна, токтойбуз сизди. Биздин коллегаларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Жакшы өткөрүп алдыңыздар. Шаарда шайлоо дайыма мындай конкуренттүү, оңой эмес өтөт, бирок татыктуу өткөрүп алдыңыздар. Куттуктайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң Рахмат сиздерге да, ишиңизерге ийгилик. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаардык кеңешинин шайлоонун натыйжалары тууралуу Майлуу Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Майлуу Суу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдуллаева Гүласал Жаанбаевна. Сизге сөз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын жалпы катышуучулары, бизде Майлуу Суу шаарында референдумга боюнча 12.805 шайлоочу бар. Анын ичинен 5.314-ü 41,3% менен шайлоо өттү. Анын ичинен 4.412-си 83% менен макул. Каршысы 571, 10,2% менен. Ал эми жергиликтүү шайлоого 12.805, анын ичинен 5.094 шайлоого катышышты. Биздин бул шайлоого 5 партия аттанган. Алардын ичинен УТК 4 партия ээ болду. Ынтымак партиясы 2261 добуш менен 44,38 14 мандатка. Ата журт Кыргызстан партиясы 1236 добуш менен 24,26 8 мандатка. Өнүгүү Прогресс партиясы 822 добуш менен 16% менен 5 мандатка. Ыйман Нуру партиясы 556 добуш менен 10,9% менен 4 мандатка ээ болушту. Биздин Майлуу Суу шаарында эч кандай арыз даттануулар болгону жок. Клуб медиадан жана партиялардан, Камар медиадан катышышты 54 жанагы наблюдательдер. Bizde 31 mandat, anın içinden 8'i ayal, bizde kvota saktaldı. Arızdattanılar yok hiç kimden.
Рахмат Гүласал Жаанбаевна. Коллегалар, кимде суроолор бар баяндамачыга? Жанагы бир партиянын жана гендердик квота боюнча маселе толугу менен чечилди. Толугу менен чечилди. Биз партиялар менен сүйлөшүүлөр менен аны чечтик. Квота сакталды. Жакшы. Да, урматтуу коллегалар, Жалал Абад областынын Майлуу Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары тууралуу Майлуу Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө Борборлук шайлоо комиссиясынын токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер ким макул? Жылкичиева макул. Ким каршы? 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Гүласал Жаанбаевна, ушул шаардык кеңешти бир дагы арыз өткөрүүңүз менен куттуктайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Бардык коллегаларга айта барыңыздар. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат сиздерге дагы, сизге, сиздин коллективтериңизге, баарыңыздарга партиялардын атынан, өзүбүздүн атыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары тууралуу Аксы аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Аксы аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Мергенбаева Анара Даировна. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. 2021 жылдын 11 апрелинде Аксы районунда бир шаардык кеңеш 10 айылдык кеңеште депутаттарды шайлоо болуп өттү. Кербен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча 10 участкалык шайлоо комиссиясы ачылган. Жалпы шайлоочулардын саны 16966, анын ичинен шайлоого 5689 катышты. Бул жалпы шайлоочунун 33,5%-ин түзөт. 2021 жылдын 11 мартында 5 саясий партия катталды. Тизмесинде 200 талапкер берилген. Анын ичинен 165 талапкер эркек, 81 талапкер аял болчу. Аксы аймактык шайлоо комиссиясында 15 апрелде шайлоонун жыйынтыгы натыйжаларын аныктады. 5 саясий партия 7%-тик босоодон өтүштү. Алдын ала шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо саясий партияларга төмөнкүдөй мандаттар бөлүндү. Биринчи ынтымак саясий партиясы 30,4% менен 9 мандатка, Ата журт Кыргызстан партиясы 27,8% менен 9 мандатка, Бүтүн Кыргызстан 23,5% менен 7 мандатка, Республика саясий партиясы 9,1% менен 3 мандатка, Өнүгүү саясий партиясы 8,4% менен 3 мандатка. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде бизде эч кандай арыздаттануулар түшкөн жок. Мандаттарды бөлүштүрүүдө аял жана эркектердин позициясы толук сакталды. Бул шаардык кеңеш боюнча. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Суроолор жок болсо, анда Кербен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борборлук шайлоо комиссиясынын токтом долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер ким макул? Жылкичиева макул. 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Анара Даировна, анда кийинки маселе боюнча дагы баяндап кетсеңиздер. 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун Аксы районунун Авлетим, Акжол, Аксуу, Жаңы жол, Жерге тал, Кара суу, Кашка суу, Мавлянов, Кызыл туу жана Назаралиев айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Мергенбаева Анара Даировна. Бизде Аксы районунда 10 айылдык кеңештин депутаттары болуп өттү. Мында 576 талапкер катталды. Анын ичинен 458 эркек, 118 аял. Жалпы 46 шайлоо округу түзүлдү. 220 мандат үчүн жарыш болду. Аялдар үчүн берилген 87 резервдеги мандат үчүн бардык шайлоо округтарында аялдар шайланды. Жалпысы 89 аял депутат болду. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо да эч кандай арыздаттануулар түшкөн жок.
ошондой эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүчүндө 59 шайлоо участкасы түзүлгөн. Бардык шайлоо участкаларында референдум толук өттү. Эч кандай да арыз даттануулар түшкөн жок. Жерөлтүн айттым. Рахмат, суроолор барбы, урматтуу коллега? Суроолор жок болсо, анда аталган айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө токтомдун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер. Ким макул? Жылкичиева макул. Ким каршы? 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Анара Даировна, куттуктайбыз. Шайлоолор жакшы өтүптүр. Тануулар жок экен. Ийгиликтерди каалайбыз. Борбор шайлоо комиссиянын атынан сизге жана бардык коллегаларыбызга биздин ыраазычылыкты билдирип койсоңуздар. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Жалал Абад облусунун Алабука районунун 1 май, Аккоргон, Актам, Алабука, Көксерек, Көкташ, Өрүктүү жана Балтагулов айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Боронбаев Тургуналый Жолчуевич, Алабука аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Алабука районунда 8 айыл өкмөтүнө 178 мандат мыйзам боюнча 178 депутат шайланыш керек болчу. Ошонун ичинен аялдарга мыйзамга ылайык 59 статьяга ылайык 69 мандаттуу квота болуп бекитилген. Фактически шайланганда 71 аял шайланды. Жымдача айтканда жалпы мандаттын 39,89% аялдар. Башты 40% мандатты аялдар ээлешти Алабука районунда. Районда дагы бир айта турган нерсе, бизде жалпысы 8 айыл өкмөтүнө 458 талапкер катталган болчу. Анын ичинен шайлоо бюллетенин даярдоо мезгилине чейин 15 талапкер өз арыздарынын негизинде шайлоо бюллетенине киргизилбей, аларды эч ким заставить эткен жок. Өздөрү менен беседа да кылып көрдүк, эмне себептен чыгып атасыңар деп. Өзүбүз чыгабыз деп өз каалоо менен 15 талапкер чыгып кетти. Аларды биз бюллетенге киргизген жокпуз. Ал эми бюллетенге заказ берилгенден кийин, бюллетен басылып чыккандан кийин 4 талапкер арыз менен кайрылышыпты. Аларды ар бир шайлоо участкаларына, тийиштүү шайлоо участкаларында шайлоо бюллетендеринен сызылып ташталды. Бизде жалпысы 63.621 шайлоочу бар районда жергиликтүү кеңештердин тизмесине киргизилген. Ошонун ичинен 25.239 шайлоочу жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлоого катышты, же 39,81% жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышты. Шайлоодун жүрүш мезгилинде, шайлоого даярдык мезгилинде шайлоо күнүнө чейин аймактык шайлоо комиссиясына эч кандай арыз даттанып түшкөн эмес. Шайлоо күнү саат 3-тен 48 мүнөт өткөндө бир талапкер келип, баягы санитардык норманы сактаган врач аял турган, аны биз деле билген эмеспиз. Ошол врач аялдын баласы ошол жерге депутатка талапкер койгон экен. Келип, тиги эмне себептен сенин балаң койсо, сен бул жерде туруп аласың деп бир аз конфликт болгон да экөөнүн ортосунда. Сен туруп алып, балаң агитация жүргүзүп атасың дегенден бизге сразу ал жерден кабар жеткенде биз аймак шайлоо комиссиянын атайын ошондой мыйзамдар бузул шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөөчү топ биздин токтом чечим менен бекиткен мүчөлөрүбүз бар. Өзүм баш болуп туруп ошол жерге бардык. Тийиштүү күч органдарынан, КВОРдун мүчөлөрүнөн чакырдык ал жерге барып, ошол жердеги катышып аткан байкоочу башкалардан 9 адамдан түшүнүк кат алдык.
ушундай болгонбу десек, ал жерде тиги талапкердин эмес, башка калыс байкоочулардан түшүнүк кат алсак, эч кандай андай болгон жок. Келип эле ушу кыйкырып, сен эмне турасың, бул жерде балаңа тиги бул дегендей сөз болуптур деп бардыгынан түшүнүк кат алып, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 42 статьясы барыбызга белгилүү, 41 статьянын 9 пункту да белгилүү. Эгерде шайлоо күнү арыз даттануу болсо, ошол замат биз карашыбыз керек милдеттүү түрдө. Жарым саатта тийиштүү мүчөлөр чогулуп, ошо арызданган талапкердин өзүн да ага чейин алып ооз эки кайрылган. Алып келип аймак шайлоо комиссиясында даже следовательдерди кошо чакырдык биз, силовой органдарды. Ушунун мыйзамдуулугун текшерип бер десек, эч кандай бул жерде далилдүү эчтеке жок болгондон кийин биз аны карай албайбыз деп күч органдары чыгып кетти. Бирок биз жанагы түшүнүк кат алган байкоочулардын чечиминин негизинде ар кандай мыйзам бузуу болсо, 42 статьяда жазылган 5 пунктунда мыйзам бузуу болсо негизделген бир такталган далилдери менен арыз берилсе, ошол далилдүү деп эсептелет. Ошондуктан ошол статьяга биз негизденип анын арызын канааттандырган жокпуз. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон деп чечим чыгарып бердик да ошол замат Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттүк. Экинчиси, биздин чечимге ушинтип жаздык. Эгерде арыздануучу ошол талапкер ким болсо дагы, эгерде аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине макул болбосоңуз, сиз жогорку турган органга кайрылууга укугуңуз бар экендигин эскертебиз деп туруп токтомго кошо жазып алып барып 1,5 сааттын ичинде тиги арыздануучуга колуна бердик. Андан кийин бизге келген жок, арызданган жок. Бирок биздин угушубузга караганда телефон аркылуу сиздер тарапка звонок этип, ушундай мыйзам бузулса деле мыйзам чегинде карабат дегендей сөз кылды. Бирок эч кандай бир бизге жазуу жүзүндө башка арыз даттанып эчтеке түшкөн жок. Ошол бир арыз менен калган шайлоо участкаларында эч кандай шайлоо бузуу же технический сбой андай мыйзам бузуулар болгон жок. Кыскача ушул. Ал эми референдум боюнча бизде 40% адам шайлоого катышты. Анын 84% референдумдагы мыйзамды колдоп добуш беришти. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Кимде суроолор бар? Суроолор жок болсо анда сизде. Какие по счету у вас выборы это уже? Улбады. По счету выборы у вас какие уже? Канчасы вот шайлоо уже? Менбе? Я не посчитал, где-то 80 барды го. Биздин аксакалыбыз рахмат. Суроолор жок болсо, урматтуу коллегалар, анда Алабука районунун 1 май, Аккоргон, Актам, Алабука, Көксерек, Көкташ, Өрүктүү жана Балтагулов айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө Борбор шайлоо комиссиясынын токтом долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Ким каршы? 9 макул. Жылкичиева за. Рахмат. 9 макул, 1 каршы. Тургуналов Жылчиевич, район боюнча бир арыз даттануу бул демек жакшы мыйзамдуу ачык айкын өткөрүп алдыңыздар. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз сизге жана биздин коллегаларга, сиздин командаңызга. Ден соолукта болуңуздар эң биринчиден. Рахмат сиздерге да. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде болуп өткөн Ысык Көл облусунун Тоң районунун Тоң, Күнчыгыш, Төрткөл, Мамбетов, Көлтөр, Актерек, Көкмойнок, Улахул айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Тон аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдыкеримов Руслан Сарымсакович. Саламатсыздарбы,
Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, саламатсызбы? Нуржан Кармабековна. Тоң району боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Жергиликтүү кеңештин шайлоосу 8 айылдык кеңеште көп мандаттуу 28 шайлоо округу түзүлүп, 34 шайлоо участкалык шайлоо комиссиясы иш алып барды. Тизме боюнча шайлоочулардын саны 36.956 болсо, шайлоого 15.745 шайлоочу катышып, анын ичинен 178 шайлоочу добуш берүүчү жайдан сырткары жерден добуш берди. Жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкер болуп, бардыгы 314 жаран өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкерлигин койгон. Анын ичинен 97 аял талапкер, аймактык шайлоо комиссиясына 5 талапкер, анын ичинен 1 аял киши өздөрүнүн арыздары менен кайрылып, шайлоого андан ары катышуудан баш тартышкан. 28 шайлоо округунда 54 резерв каралса, анын ичинен 27 шайлоо округубузда аял кишилер үчүн квота аткарылды. Бир гана Жер үй Көксай шайлоо участкабызда квота аткарыла албай калды. Анын себеби аял киши койгон, бирок анын каттоосу 4 күндө болгондуктан кайра өзүнүн жашаган жерине койгондон жетише албай калып, өзү арыз менен баш тарткан андан ары катышуудан. Бир шайлоо ошо жыйынтыгында 309 талапкер каттоодон өткөн, анын ичинен 96 аял кишилер. Шайлоонун жыйынтыгында район боюнча бардыгы 138 мандат болсо, анын ичинен 53 аял депутаттыкка талапкер болуп өттү. Шайлоо негизинен тынч, жакшы өттү, мыйзам чегинде. Жергиликтүү кеңештер боюнча 2 шайлоо участкасына 2 арыз даттануу түшкөн. Бир аял талапкерибиз ошо үйгүт учурунда мени каралап атат, мага туура эмес иш алып барып атышат деп арыз менен кайрылган. Бирок ал киши кайра өзү арызы менен Тоң аймактык шайлоо комиссиясына арызымды кароосуз калтырып берүү жөнүндө сураныш келтирип, ал боюнча РОУДга өзүм кайрылам деп ошондой кайрылган. Экинчиси болсо 32-31 шайлоо участкасындагы талапкер атасы экөө келип, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып бергиле деп арыз менен кайрылган. Бул арызды карап көрүп, эч кандай жокко чыгарууга негиз болбогондуктан жооп берилип, чечим кабыл алынган. Кыскача ушундай. Рахмат, Руслан Сарымсакович. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда Исик-Көл областынын Тон районунун Тоң, Күнчыгыш, Торткөл, Мамбетов, Көлтөр, Актерек, Көкмойнок, Улакул айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоо натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө токтом долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Жылгачиева макул. Ким каршы? 9 макул, 1 каршы. Токтом кабыл алынды. Руслан Сарымсакович, сизди дагы куттуктайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Сизге жана биздин коллегаларыбызга, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө баарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Сизге Нуржан Кармабековна жана борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Ден соолук. Рахмат. Рахмат. Кийинки маселе 2021 жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн Исик-Көл областынын Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары тууралуу Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү жөнүндө. Баяндамачы Амантурова Чынара Кыдыкбековна, Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы. Саламатсыздарбы, Нуржан Кармабековна, саламатсыздарбы, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Каракол аймактык шайлоо комиссиясында 25 участкалык шайлоо комиссиясы бар. Каракол шаары боюнча шайлоочулардын саны 38.951 шайлоочу катталган. 11 апрель күнү шайлоого катышуучулардын саны 14.000
18 шайлоочу 35,98% түздү. 11 апрель күнү Каракол шаардык кеңешинин депутаттарына 17 саясий партия катышты. Алардын жалпы саны 692 кандидат болду. Анын ичинен 417 эркек кишилер, 298 аял кишилер, 38,74% түздү. Можно по-русски я вам скажу? Ну, по итогам проведения выборов Каракольского городского кеңеша выиграли 5 политических партий. То есть это политическая партия Табылга, политическая партия Замандаш, политическая партия Бирге, Ыйман Нуру и Эмгек. Эти 5 партий получили мандаты: Табылга 7 мандатов, Замандаш 4, Бирге 11, Ыйман Нуру 4 и Эмгек 5. Квоты по политическим партиям, позиции всех кандидатов сохранены. По результатам проведения выборов Каракольского городского кеңеша поступило 3 жалобы на проведение кандидатов, что кандидат оделся в ДНД и был в участке номер 3150. И этот кандидат был оштрафован на сумму 7500 сомов, составлен протокол, и он уведомлен об этом. Также от Интербилим Мамасалиевой также поступило заявление, жалоба на участке о проведении агитации кандидатами, и прислали видеоматериалы, 3 видеоматериала. По рассмотрению этих видеоматериалов Каракольский ТИК ничего не выявил, то есть факт нарушения, что он проводит агитацию, мы не рассмотрели, поэтому тоже решение ТИКа было, и он тоже Оторбаева Замира также осведомлена об решении Каракольский ТИК. И третье заявление о том, что ведется агитация в участке номер 3154 2 женщинами, но эти женщины не установлены. По присланным видеоматериалам женщины просто сидят и разговаривают на скамейке, что они там, нет факта доказательства о том, что они проводят там, раздают агитматериалы или еще что-то, нет такого в этих присланных видеоматериалах. Поэтому мы сочли нужным, что тоже нет доказательств, достаточных доказательств того, что эти женщины ведут агитацию. И третье было заявление по итогам проведения, при подведении итогов выборов 11 апреля местного кеңеша, также поступило заявление от представителей политической партии МГЕК, от Жакыповой и от кандидата от политической партии Замандаш Умукеева Ахматалы о том, что не совпадают идентификационные чеки с итоговые идентификационные чеки с итоговыми чеками АСУ. И Каракольский ТИК принял решение о том, что при несовпадении итоговых данных и решили вызвать члена ЦИК, и мы вызвали Гульнару Курушбековну по вашему решению, и был произведен пересчет в 3 участках, это 3143, 3155 и 3156. По итогам проведения пересчета избирательных бюллетеней установили, что бюллетени совпали с идентификацией, чеками идентификации, что нарушений
нету. И мы изменили протокола в 3 участках и поставили все свои подписи в итоговых протоколах этих участков. И заново опубликовали эти данные по 3 участкам. Гүлнар Кушбековна. 3 избирательных участка, они подвели итоги не по ручному подсчету, а по автоматически считанию. В ходе пришлось вскрыть полностью, включая погашенные бюллетени, для того, чтобы удостовериться, что все они на месте, и что вот заново пересчитать. И я, конечно же, спрашивала у председателей этих участковых комиссий, почему вы как это, полагаетесь на урну, хотя вручную вы пересчитали, ну, как бы это, ну, я так, Не, ну, как это доверяют? В любом случае, они же, когда, это, как его, по этим пакетам рассовывали, там же просто не бьются эти итоговые соотношения. Ну, председатели комиссии, они поняли, они сказали, что да, мы, типа, теперь вот как бы в состоянии стресса находились, ну, давление, там еще что-то. Я думаю, что вот то, что вы им тоже на вид поставили, для них это было, ну, такой достаточной мерой, и они получится это. Но помимо этого я бы хотела еще на один момент как бы обратить внимание, уважаемые коллеги, это то, что мэрия без привлечения территориальной избирательной комиссии, они создали свои какие-то группы ДНД, там у вас там присутствовали на каких-то избирательных участках такие группы, я так поняла, потом уже вы стали выяснять после того, как жалобы поступили. Я думаю, что мы должны все равно в отношении, ну, как бы, это мэрия, да, по-моему? Да. Вот. Я думаю, что мы должны все равно сообщить мэрии, что они не имеют права без участия наших территориальных избирательных комиссий принимать какие-либо решения, касающиеся выборного процесса. Я думаю, что мы вполне могли бы, ну, как-то, я не знаю, там, обратиться или к ним непосредственно, и, может быть, там, в прокуратуру, или самим просто наложить штраф за вот такие действия, чтобы для других органов местного самоуправления было понятно, что все необходимо согласовывать с нашими избирательными комиссиями. А можно добавлю? Нуржан Кармабековна, насчет вот этих ДНД нас в известность мэрия не поставила. Появилось, когда они уже, вот эти политические день выборов, но они не в самом около участка посадили своих этих ДНДшников, одели форму, да, и когда они уже сигналы начали поступать, я уже начала уже выяснять, а потом выяснилось, что они, вот этот список, который по всем 25 участкам, которые должны были сидеть, и уже сидели, и они дали, оказывается, в ГУВД список, а мне не дали, да, вот. А потом я их всех разогнала. Да, если у вас процесс проходил, ну, конечно, несомненно, в этом государственных органов местного самоуправления, которые содействуют организации выборов, да, мы всегда благодарны всем госорганам, которые нам помогают организовать, обеспечить материально-технически, но все должно быть в рамках, не переходя за границы того, что дозволено законом, да, с учетом независимости избирательного процесса. Я думаю, что вы просто проведите беседу, да? Побеседуйте с ними, поблагодарите их за содействие в организационных вопросах. Да, на будущее. Они не должны такие вещи делать. Проговорите, чтобы как бы ничто не вызывало каких-то вот таких сомнений, да? Но сомнений, да. Мэрия сказала, что это, они аргументировали тем, что вот они хотели, чтобы люди ДНД это соблюдали общественный порядок, чтобы не было столпотворений во время пандемии, вот так. И единственное то, что они меня не оповестили и одели. Да, я думаю, что это, ну, излишняя мера была, да? Да.
Да, избыточная. Ну, Чинара Кадыкбековна, спасибо. Сейчас, урматтуу коллегалар, башка суроолор жок болсо Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоонун натыйжалары тууралуу Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын протоколун бекитүү Борборлук шайлоо комиссиясынын токтомун долбоорун добушка коем. Добуш берсеңиздер, ким макул? Жылкичиева макул. Ким каршы? Бир каршы, 9 макул. Токтом кабыл алынды. Чынара Кыдыкбековна, сизди жана биздин коллегаларды биз ушул шайлоонун натыйжалары менен жыйынтыктап алдыңыздар. Жакшы, арыздаттануулар көп эмес. Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуздар, ийгиликтерди каалайбыз. Я еще хотела добавить, что в адрес Центральной избирательной комиссии и в ТИК все вот эти, которые участвовали, 17 партий, хотели выразить благодарность вам в письменном виде. Они все готовят и вам вышлю за... Потому что за высокую организованность и за то, что труд такой наш и ваш, они вот это все осознали, когда через все вот это прошли, и высокую методическую помощь, которую вот оказали и по заполнению сайта, и вот это, и по вопросам участия в выборах. Да, да. Рахмат, Чынара Кыдыкбековна, ошол партиялар рахмат, шайлоочуларыбызга эң биринчиден рахмат. Анткени жана меморандум кол койгондо баары ошону сактап тур, биз көрүп атабыз. Арыздаттануулар аз болду, конкуренция мындай чыныгы болду. Аларды да куттуктайбыз. Ушул татыктуу, элдин ишенимин актаган депутаттар болушсун деп каалайбыз аларга да. Айта барыңыздар. Рахмат, урматтуу коллегалар. Биздин коллегаларыбыз Кайрат Медербекович Усманалиев жана Тынчтыкбек Кураимович Шайназаров дагы өзүнүн позицияларын билдирип атат. Бүгүнкү каралган маселелер боюнча. Тынчтыкбек Кураимовичтики дагы бар экен ушундай аудио жазуу. Анда стенограмма үчүн айтып коеюн. Бардык бүгүнкү каралган маселелер боюнча макул добушун эске алынат. Урматтуу коллегалар, Гүлнара Маришина сөз сурап атат. Урматтуу Нуржан Кармабековна, урматтуу коллегалар, отурумга мезгилинде байланышка чыга албай калгандыгыма байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө экинчи маселеге макулдашымды билдирем. Рахмат. Урматтуу коллегалар, ушун менен бүгүнкү күн тартибибизге киргизилген маселелер боюнча токтомдорду кабыл алдык. Отурум жабык деп жарыялайм. Чоң рахмат.